Assalamu алейкум. Эгерде бактылуу болгуңуз келсе, бул видео материал сиз үчүн. Мен азыр сизге бактылуу болуунун сырын айтып бермекчимин. Видеону жоготуп албаш үчүн сактап алыңыз жана эң жакын 3 адамыңызга бөлүшүп коюңуз. Мен баштадым. Бактылуулуктун сыры серотонин гормонунда. Эгерде ал күн сайын биздин мээбизден жана ичегибизден керегинче бөлүнүп чыгып турса, эч бир начар кабар маанайыбызды чөктүрө албайт, көңүлдү ток, жыргап жүрөбүз. Демек, ушул гормондун керегинче бөлүнүп чыгып туруусун шарттай турган 5 себеп. Эгерде ушул 5 нерсени аткарчу болсок, гормон керегинче бөлүнүп чыгат жана көңүлүбүз чөкпөйт. Демек, алгачкы шарт. Биринчиден, витамин D ичип турасыздар. Витамин D'ны дарыканадан алсаңыздар болот. Ал эми экинчи шарт болсо, чуркаш керек. Күн сайын колдон келишинче канча чуркай алсаңыз чуркап туруңуздар. Ал эми үчүнчүсү болсо квашеный капуста. Ушундай салат барыңыздар билесиздер. Жана ушул салаттан жеп турчу болсоңуздар, жоон ичегиңиздер жакшы иштеп, сиздерге кызмат кылып берет. Жана серотонин гормону дагы көбүрөөк бөлүнүп чыгат. Ал эми төртүнчү шарт болсо, бул массаж. Денеңизди массаж кылып турсаңыз дагы серотонин көп бөлүнүп чыгат, көңүлдүү болосуз. Ал эми акыркы шарт бир аз ыңгайсыз, бирок эң зору. Демек, эмне кылабыз? Ачка болобуз. Бир жумада бир жолу же 10 күндө 2 жолу 20-дан 25 саатка чейин ачка жүрөсүздөр. Жана ушуну аткаруу менен серотониндин керегинче бөлүнүп чыгып туруусун толугу менен шарттайбыз жана маанайыбыз көтөрүңкү абалда болот. Эгерде маанайыбыз чөкпөсө оорубайбыз, өмүрүбүз дагы узун болот. Андыктан бүгүн тең калбай ушул шарттарды аткарууга киришиңиз.